dinge bir gana dindi toluk үйрөнүp чыга электер каршы чыгат. Эгерде динди үйрөнүп чыкканда динге каршы чыкпайт эле. Диндин кемчилигин үйрөнүп коомго аскерелейм деп динди изилде үйрөнүп өзүнүн кемчилигин түшүнүп тескерисинче динге кирип жашап калып кеткендер бар. Кечегинде мына Жалал Абадта мугалимдер жоолукка каршы чыгып, мугалимдердин ушул жоолук маселесинде көрсөтүп аткан каршылыгына мен да бир пикир калтырайын. Буга чейин устаттар калтырды. Буга чейин устаттар айтты. Ошон үчүн мен эч кандай бул маселеде ооз ачкан жокмун. Бирок ошентсе да чоң проблемалар кичинекей чөйрөдө чечилет. Мен өзүм ошол жерге барып, ошол мугалимдер менен диалог өткөрүп, урматтуу ага эжекелер, могу кылганыбыз туура эмес деп ошол жерге барып айтсам жакшы болмок. Могу жерде эфирге чыгып, интернетке чыгып, ар кимдин аркасынан сүйлөш ар кимдин колунан келет. Бирок ошентсе да үнүм жетсин ошол ага эжекелерге. Башына жоолук гана салынып, ылдыйында мектеп формасы менен гана келип окуп аткан кыздарга каршылык көрсөтпөгүлөр. Ошол жоолугун чечтиргенден көрө башка окуучу кыздарыңдын көчүгүн жаптырып алсаң ошол жакшыраак эле. Мону унутпаңыздар. Тагыраагы жоолук бул Аллах Тааланын Кур'ан-ы Керимде келтирген буйругу. Жоолукка каршы чыгыш Аллахка каршы чыгыш деген сөз. Намазга каршы чыгыш Аллахка каршы чыгыш деген сөз. Жоолугуңду да урдум деген сөз Аллахтын буйругун урдум деген сөз. Динден чыгып кетүү коркунучу бар. Аллахтын буйругун урдум деп атат. Мындай сөздөрдөн эйтет болгула, урматтуу жамаат. Ажыга барып келген киши бир ката кемчилик кылып койгон болсо, ажыга барган кишилериң шунда болсо, кой мен ажылыгыңды да урдум деп айтып барышат да. Бул деген сөз Аллахтын ажылык буйругун урдум деген сөз да булчу. Ошондон эйтет болуңуз, динден чыгып кетүү коркунучу бар. Жоолук оронгондор шундай болсо, кой жоолугуңду урдум деп айтуу менен жоолукту Аллах Тааланын буйругун урдум деп коркунуч жаратып коесуз. Динден чыгып кетүү коркунучу бар. Ошондон урматтуу мугалимдер, ошол жоолук оронуп келген кыздын жоолугун чечүү менен алектенгендин ордуна тиги жакта 7 миллион, балким миллиарддаган проблемаң бар мектепте. Ошо менен алектенбейлиби, кандай дейсиздер? Жоолук оронгон кызда проблема жок. Айтып коеюн, динге каршы бир гана динин түшүнбөгөн адамдар чыгат. Ошол жоолукка каршы чыгып аткан адамдар али Аллах Тааланын Кур'ан-ы Керимдеги Худжрат сүрөсүндөгү бул аяттарды, Нур сүрөсүндө келген аяттарды окуй элек экен. Куранды билбейт экен. Балким Куранды окуп ачып окуй элек экен. Окуп аткан намазын таква менен окуй элек экен андай болсо. Ошондон жалпы мугалимдер мектепке келип аткан окуучулардын жоолугу менен асылбай, башка жасай турган толтура иштер бар, ошо менен алек болгула. Башка жарым жалаңач кыздарыңдын көчүгүн жагып ал. Аны мындай кой, окуучуларды мындай кой, сойкого окшоп кийинип келип аткан эжекелериңди оңдоп ал. Ачык айтайын, мектептеги. Сени көрүп окуучу сабагыңды окуйбу, же сенин жарым жалаңач денеңди карап рахат алып отурабы окуучу? Чындап айтайын, урматтуу мугалимдер, өзүңүздү да карап коелу. Сен класста 25 окуучунун 5-өсүнө баа коюп аткан мугалим, унутпа, калган 20 окуучу сага баа коюп атат. Мугалим, муну унутпагыла. Ошондон мугалимдер өзүбүздү бир оңдоп коелу. Авратыбызды, көкүрөгүбүздү, жамбаштарыбызды балдарга байкалбай турган кылып кийинип баргыла мектепке. Урматтуу мугалимдер, муну да талап кылам сиздерден. Жоолук менен асылбай өзүңдүн кебете кепшириң менен карап алгыла, урматтуу мугалимдер. Сен сойкудай болуп кийинип жүрөсүң. Сен өзүң мындай бир той топур жаңы жылдарда арак ичип алып, айылда өтүп аткан той топурда агайсың, эжекесиң, бирок окуучуларың ошо тойлордо жүрөт, сен мас болуп сүйрөлүп жүрөсүң, агайсың, эжекесиң. Өзүбүздү бир карап койбойлу мугалимдер, эмне дейсиздер? Келип ушу жоолук калдыбы проблемаңар? Ошондон жалпы мугалимдер, жоолукка каршы чыгыш Кудай Тааланын буйругуна каршы чыгыш менен барабар. Бул деген сөз динден чыгып кетүү коркунучун жаратат. Ошондон ошол мугалимдерге айтарым, келиңиз, жоолуктан башка жасай турган толтура ишибиз бар. Билим берүүнүн сабатын өркүндөтөлү. Илим билимдин, талим тарбия, адеп ахлактын сабатын өркүндөтөлү. Мына ушул жасай турган ишибиз болсунчу. Тиги жоолукка оронуп келген кыз сенин айыңан, сенин ушундай бир көрсөткөн жанагындай бир зордук зомбулугуңун айынан жанагы кыздын жан дүйнөсү талкаланып кетти, анын үй бүлөсү талкаланып отурат. Ошол эле учурда бир аз диалог менен, дипломатиялык бир көз караш менен мамиле кылсак, ушул жоолуктан жоолукту түшүнүп чыгарды, вай мындай болду деп эле бүтүн ала тоого жар салып, мына агайларды да, окуучуларды шерменде кылып отурабыз да. Ошондон мен айтар элем, мындай сыяктуу маселелерди бүтүн дүйнөгө жар салыштын кереги жок болчу. Ошол нерсени видеого тартып аткан ага эжекелерди отургузуп, ошо блогерлердин бардыгы бул жактан кыздарды отургузуп, бул жактан ата-энесин чакырып, бул жактан ошол жергиликтүү имам хатипти чакырып, ошол жерден эле кичинекей чөйрөдө чечип койсо болмок да. Ушуну ырбатып, ала тоого бүтүн дүйнө жүзүндө шерменде кылыштын кереги жок болчу. Ошондон келиңиздер, мындай учурда бардык мусулмандарды, ооба, жоолукка жаны күйүп
баягында бир сүйлөп аткан акелерди да баардыгын суранат элем. Келиңиздер, баардык маселени чоң проблемалар кичинекей чөйрөдө чечилет. Дипломатия менен чечкенге аракет кылгыла. Укук талаасында, мыйзам талаасында чечкенге аракет кылгыла. Аны а дегенде эле ашкерлеп көрүнгөн жака шерменде кылуунун кереги жок. Өзгөчө дагы бир ирет кайрылам, келиңиздер, ушундай иш-чараларды коомго жарыйлап атканда кое тур, биринчи мага түшкөн ишти кылайын, биринчи моун баардыгын жасап бүтүрөйүн, анан такыр болбой атса анан жогору жака чыгайын деп ушундай бир тартипте аракет кылганга баардыгыңарды чакырып кетем. Өзгөчө ушул Жалал Абадтагы мугалимдер кичпейилдикке мууну туура түшүнгүлө, бири-бириңерди кечиримдүү болгула жана ошол окуучуларды болсун, мугалимдерди болсун баарын жакшы жака өзгөрткүлө. Өзгөчө Чубак ажы, алым устазыбыз, шейх устазыбыз чыккан жер Жалал Абадтан кайра Чубак ажы дүйнөдөн көз жумушу менен кайра динге каршы чыккандар ошол жерден чыгышы бул дагы туура эмес. Чубак ажы устаттын урматына руху а кишинин сүйүүсүн. Бүгүн сабагымдын башында дагы шейхибизди эскерип отурам.